Биздин майрам эсиңиздеби? Аңгеме. Аңгеменин автору Абдиламит Матисаков. Чыгарманы окуган, үн коштоп абжолоштурган Эрнес Кыяз. Ата, бүгүн майрам. Салып жиберген куттуктоомду алдыңызбы? Адатыңызча чериңиз жазылганча 2-3 сапар окутуп, кайра башка жазылган сөздөрү жок бекен. Ден соолук, тиричилигинди эле айтып койбойбу чунак бала. 4-жылга аяк басты. Майрамдарда такыр келелек. Бала кезинде томураңдатып, жанымда ээрчитип майрамдатчумун деп, айланаңыздагыларды күлдүрүп, кеп салып бергендирсиз. Эсиңиздеби? Мен майрам күндү кандай кубаныч, элирүү менен күтчүмүн. Эртең менен кулагыма акырын шыбырап койготконуңузда, көчө балдардын шаттуу үндөрүнө толуп калар эле. Тамакка да көңүлүм чаппай шаша берчүмүн. Барасыңар эми, атаң экөөңө да барыңа да жетет майрам, дечү апам жака башымды оңдой берип. Сиз колумдан жетелеп алчусуз. Майрам күнү үстү башыңыз эч өзгөрчү эмес. Таза жуулган желеткеңизге сандык түбүндө сакталып турчу 2 ордениңиз катар тагылып калар эле. Бир жолу, ата, майрамдарда үстүңүзгө жан кийбейсизби? Тиги Жамшиттин атасын карасаңыз деп, көңүлүмө келе калган сөздү жашырбадым. Сиз күлдүңүз. Анан эңкейе, сен кийинбедиңби уулум? Карачы, баары сени карап атышат дедиңиз, көкүлүмдөн сулап. Шашпай турчу, кийинки майрам келсин. Жамшиттин атасы мындай калсын, мыктап кийине, сүйлөштүкпү? Дегениңизде кубанып калгам. Мына кызыл-тазыл кийинишкен эл. Азыр байге, кызгуумай, күрөш, эреңиш оюндары башталарын жарыялап жүрдү Кубатали аке. Сизге жакканы күрөш эле. Уулум, шашалык. Күрөштү алдыда отуруп көргөнгө жетпейт. Чоң күрөш болот го кыязы. Төмөндөгү чоң майсаң жайыкка шаша жөнөдүк. Алда качан уй-мүйү тартып отуруп калган элди аралап, орто чендин жай алдык. Балбандардын аттарын угаарыңыз менен анын кай жерлик, качандан тартып күрөшүп, кайсыл жыйында жыкканын же жыгылганын сүйлөп чериңиз жазылат. Чоңдор күрөш бүткөн соң кезек майда балдарга жетти. Көпчүлүккө дагы кызыгы ушул. Майдан четине 2 бетин күн жеген тоолок бала чыгып, белине курум байлай турган жерине чөктүштү. Анын өнөгү да көп күттүрбөдү. Чачын тасырайта алдырган арык бала көпчүлүктөн сурулду. Бу баягы өйүздөгү Сабирдин уулу го, тең туш жүрчүсүң ошобу? Дедиңиз, конуңузду чекеңизге ала. Унчукпадым. Ошол эле Кубатали аке экөөнү бел алыштыра четке жылды. Тоолок бала даяр турганбы, беркини буйдамга келтирбей так көтөрүп жерге урду. Эл шатырата кол чаап жиберишти. Таза алды Азамат, таза алды. Сиз да көпчүлүккө кошулдуңуз. Жыккан кайра ортодо калды. Эреже боюнча жыккан киши жыгылганча күрөшө берет. Бул сапар ага чыкчу бала көпкө жоголду. Коркуп калды көрдүшөт. Кемден уулу экен? Жан башка таза алганын көрдүңбү? Башыңызды чайкай тамшанып отурдуңуз. Сөздөрүңүз уулуңуздун намысына тийип, демин кызытканды сезген жоксуз. Бир кезде тээ четте турган кашка жорго минген адам артында учкашкан сары чийкел эткел баласын жерге түшүрүп ортого жөнөттү. Катарлаша турган атчандар бир айылдан окшойт. Асылбек, атаңдын батасынды алдың, алдыра көрбө. Жыгылсаң үйгө жөө жетесиң дешип баланы намыстандырып жиберишти. Бу балам кошураак го. Тигини сүрүнгөрчү деп өзүңүзчө эле кобурай бердиңиз. Мен сары баланын күй арманы болуп, бүткүл тилегим менен ага жеңиш каалап аттым. Биринчи жолу биз 2ге бөлүнө түштүк ата. Сиз муну билбедиңиз. Сары белине курду байлап жатып, мага калтырап жаткандай туюлду. Чок, мени майда калтырак басып жатыптыр. Чалып да болсо жыкса экен деп ага боор тартып жаттым. Тиги дагы сарынын колтугуна оң колун сойлотту. Карач, белден бура кармаган. Карусу күчкө толгондо барбы? Койбойт го эч кимди. Бул Али балапан да жетилсе. Биринчи жолу сизге ачуулуу карадым. Көңүл бурганыңыз жок. Эки көзүңүз тигилерде. Алар майышкан жакка кошо кыйшайып, оңтойлуу абалды өткөрүп жибербеген балбаныңызга саныңыздан чаап, өзүңүзчө эле күйлөнүп алгансыз. Бул сапарда сиздин айтканыңыз туура чыкты. Сары эткелдин көйнөгү ийнине түрүлүп, кур өтө чыккан териси кызарып, жыгылган жерде көпкө отурду. Ошол учурда жоонтоп атчандардын ортосунда күлкүгө чөмүлгөн атасын эстедиби, биз отурган жак менен элдин арасына кирип кетти. Көпшөк дедим ичимден тиштенип. Тиги дагы ортодо. Эми мен жакты карап алыптыр, көздөрү чагылыша түштү.
Баш байгени эч ким чыкпаса балага бериш керек. Чыккандар эле жыга албайт дегениңизде акыркы сөзүңүздү айттырбай, мен күрөшөм. Мен кулağыңыздын түбүнөн кыйкырып ордуман ыргып турдум. Унутуп калгандай жанатан бери биринчи жолу мага карадыңыз. Күтпөсөңүз керек. Жүзүмдөгү өзгөрүүнү, ызалыктын эпкинин сездиңизби? Үнүңүз бастап чыкты. Сенби? Кой улум, тек туралык. Биз көргөнү келбедикпи? Деги муну ким жыгар экен деп тоголок балага бурулдуңуз. Костюмду чечип алдыңызга таштадым. Анаш, атаңды уятка калтырасың. Күрөшүп көргөн эмессиң. Белиңди кокустатып аласың, кое тур деп. Укканым жок. Денемдеги кан дүүлүгүп элди аралап кеттим. Тез эле тигиге жетип так көтөрүп жерге уруп алгым келди. Майданга чыкканымда ала ордунан турду. Бойлорубуз тең болгону менен ал мага караганда толук экен. Эми эле тиги сары бала чечип кеткен курду алдым. Кубатали аке мен жашаган айылымды, окуган мектебимди кимдин уулу экеними көпчүлүккө жарыялап жиберди. Өзүмдү жерде оё баскан балбан катары тутуп, тарамыштарым диртилдеп жаак этиме күч келет. Бел алыштык. Ал адатынча оң колун колтугума салып курду колуна ороду. Мен да ошенттим. Эңкейген калыбымда сизге карадым. Башыңызда калпаңызды колуңузга алып, чөк түшкөн калыбыңызда эмне болуп кетерине айраңтаң тургандай сезилдиңиз мага. Эми балбаныңыз жөнүндө айта бериңиз. Эмнелерди билесиз, божурай бериңиз. Ачуумду да эле токтото албайм. Каршым күчүмдү жогото элекмин дегендей, 2-3 сапар булкуп алды. Мен эңкейип тарткан жагына жылып тим болдум. Жыгып кетсем калпаңызды көккө ыргытып, ордуман так көтөрүп кетериңизди ойлодум. Аңгыча буттарым жерден үзүлүп так көтөрүлүп кетти. Чыгыламбы? Жок. Таштаган жагына бутумду таканыч коюп, боюмду токтотуп калууга үлгүрдүм. Аракеттенүү керек. Каршым күчүн кетирип алгандай сезилди. Шап белимди түзөө калып, тигинин денесин тизиме алып көтөргүм келди. Күчүмдү жыйнап белимди түзөгөнчө ал оозунуп кетти. 2 жолу тегеретип келип жамбашка салганда алдында калдым. Көк чөптүн жагымдуу жыты мурдумду өрдөп кетти. Жер муздак экен. Кубатали аке бизди ордудан тургузуп жатып, "Азамат, жора. Бул сапар таза жыктың" деп каршымдын колун бийик көтөрдү. Башым айланып кайда басарымды билбей турдум. Гүлдөгөн эл мага күлүп жатышкандай туюлду. Сиз отурган тарапка карадым, көрүнбөдүңүз. Мен жыгылганда сиз да капталыңызга ооп, онтоп жибергениңизди сездим. Аяп кеттим сизди. Элдин зор тобунан чуркап чыкканымда күтүп турган караныңызды көрдүм. Чыдай албадым. Ызалыктын ачуу даамы оозумду дуудатып жиберди. Сиз мени көкүрөгүңүзгө кысып, сорото албай жаттыңыз. Кантет эми? Жыгылганды жер көтөрөт дейт. Мунун намысчылдыгын кара. Мага деле жеңил болду дейсиңби? Майрамдар көп. Биринде жыгылсаң, биринде жыгасың. Ыйлаган болбойт уулум, жүр. Чын эле андан бери канча майрам өттү. Бирок ошол күнү өз оюмдагы ишке чечкиндүүлүк менен баргам. Көрсө ошол ызалыктын жашы көкүрөгүмө намыс жараткан тура. Ата, биздин майрамды эстедиңизби? Чыгарманын аягы. Аңгеменин автору Абдиламит Матисаков. Окуган, үн коштоп аудиолоштурган Эрнес Кыяз. Кыргыз тилинде жазылган китептерди аудиолоштурууга каржылай салым кошуңуздар. Улам бир жаңы китепти үндөштүрүп олтуруп, акыры китепканалардагы бардык кыргызча китептер аудиолоштурулса экен деген чоң максатты коелу. Ан үчүн угарман, сиздин ар бир кошкон тыйыныңыз маанилүү. Дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун, кыргыз тили, кыргыз үнү өчпөсүн десеңиз, кайтыгер болбой, эринбей аудио китепти окуп болгон соң биздин каналга жазылыңыз, бөлүшүңүз жана аз да болсо бул долбоорго акчалай колдоо кылып, аудио китептердин көбөйүшүнө салым кошуп туруңуз.